Assalamu alaikum урматтуу Талас тургундары, мекендештер, ишкерлер. Мен сиздерге под бизнес участогы чоң чакан тамды тартып бермекчимин. Адресине көңүл буруңуздар. Дареги мынакей ушул Алымбекова көчөсү. Бул Чыңгыз Айтматов Ленин көчөсү. Вокзалдан ылдый кеткенде эле бир кийинки поворот, мынакей вокзалдан кийинки эле поворот, ушул Алымбекова повороту. Мынакей ушул поворотто бурчта. Караңыздар, узундугу 40 метр, түштүктөн түндүккө 40 метр, мындайы чыгыштан батышка 20 метр болгон ушул под бизнеске өтө ылайыкталган ушул участок там сатка чыгып жатат. Мен сиздерге ичин тышын баарын тартып берем. Мынакей караңыздар, угловой. Көп бизнеске, көп тармактуу бизнестерди бул жерге да уюштурсаңыздар болот. Анда эмесе ичин тартып берем, видеодон алыстабаңыздар. Бул контейнер, бул жерде фасоль алуучу түйүн. Мынакей бул жерде 5000 сом айына берет экен. 5000 сом берип, ушу контейнерин коюп, ушул жерде фасоль алып иштешет экен. Бул жагы да убагында магазин болгон экен. Мынакей туугандар, ушундай өзү чакан там экен, бирок участоктун кененин мен сиздерге огородтун баарын тартып берейин. Бул жагы жүзүм бактарын көрүп атасыздар. Биринчи огород жагын тартып берейин, анан мен сиздерге үйдүн ичин баарын тартып берем. Мына бул жактан Алымбекова көчөдөн да кирүүчү бул жакта дуал ворота бар экен. Мынакей огороддун кененин көрүп атасыздарбы? Бул жактан да Алымбековадан кирүүчү ушундай вороталарды көрүп аласыздар. Мынакей алма багы, тооканалары, коро сарайлар да бар экен. Негизи бизнеске жакшы идеяларды там куруу, квартира куруу кандай болсо дагы бизнеске өтө ылайыктуу жер экен. Бул жагы квартирада жашайт экен. Бир комнаталуу времянка. Үйдүн ичине кирдик анда. Бисмиллахиррахманиррахим. Киргенде эле мына сол жак бетке киребиз. Бул жакта душ, туалет. Паровой отоплениясы, мынакей от менен, ток менен. Бул жер холл. 6га 4. Бул жагы 3,5 спальни. Детский спальни. Бул жагы дагы бир спальни 3,5. Мына ушундай үй өзү чакан, бирок участогу аябай чоң экен. Туугандар, баасын 45.000 АКШ долларын сурап жатат. Кызыккандар төмөндө номерге чаласыздар. Варианттарды карайбыз деп жатат. Унааларга алмаштыруу же болбосо өзүңүздөр кандай бир варианттарыңыздарды сунуштап көрүңүздөр. Балким рассрочканы дагы сунуштап көрсөңүздөр болот. Немесе кийинки чыгарышка чейин сак саламатта калыңыздар.